Саламатсыздарбы, урматтуу жамаат, кадырлуу окутуучулар. Улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналып өткөрүлүп жаткан бүгүнкү конференциябызга Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары согуш темасын баяндайт аттуу баяндама менен тааныштырууга уруксат этиңиздер. Улуу алаамат өз кезегинде канчалаган адамдардын өмүрүн алып кетти. Алар менен катар миңдеген бала жетим, миңдеген аял жесир, миңдеген энелер канынан жаралган баласынан айрылып, боздоп, ыйлап кала беришти. Бирок советтик армиянын өзгөчө деми, катуу тартиби, мекенге болгон чыныгы сүйүүсү сырттан басып келген душмандардын мизин кайтарып, 1945-жылы улуу жеңиш жерге бизге жылмайды. 1941-1945 жылдардагы улуу ата мекендик согуш темасы советтик мезгилде маданияттын бардык тармактарынын башкы темасы болуп, өзгөчө жаш муунду патриоттуулукка тарбиялоодо чоң милдет аткарган. Согуштагы баатырлардын эрдиги, оруктагы элдин күчүрмөндүгү адабиятта, театрда, кинодо, көркөм сүрөттө, музыкада, операда чагылдырылган. Ал эми улуу ата мекендик согуш темасы кыргыз театр сахналарында Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу, Жамиля, Бетме-бет повесттеринин, Бексултан Жакиевдин Атанын тагдыры пьесасынын негизинде коюлуп келди. Кыргыз профессионал музыкасында болсо, өзгөчө операда улуу ата мекендик согуш темасы композиторлор Калый Малдабасановдун, Муратбек Бегалиевдин чыгармалары аркылуу чагылдырылды. Бул темада кыргыз көркөм сүрөт өнөрү да куру калган эмес. Өзгөчө Жомарт Кыдыралиевдин, Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиевдин зотко төшүн тосуп берген элесин түшүргөн картинасы өтө таасирлүү тартылганы көрөрмандар ичинде айтылып келет. Аталган тема Совет доорунда элдин улуттук тагдыры, эрдиги, жеңиши катары окутулуп, жайылтылып келсе, Союз урагандан кийин эгемендик жылдар ичинде согуш темасы, анын тарыхый чындыгы четирээк калып, мектептерде тек гана көркөм чыгарма катары, андагы баатырлар болсо чыгарманын бир каарманы катары каралып калды. Белгилүү педагог Сулайман Рыспаевдин улуу ата мекендик согуш темасын мектептерде улут тарыхы, улут тагдыры катары кеңири окутуу зарыл. Канткени менен согушту көрбөгөн, аны чоң ата, чоң энелеринен гана уккан жаңы муун пайда болду дейт. Чындыгында ошондой эле картина тартылып чыккан. Бүгүнкү биздин козгогон маселебиз ушул улуу залкар жазуучунун чыгармаларындагы чагылдырылган согуш темасы болмокчу. Атактуу жазуучу согуш жылдарында өспүрүм бала болуп, тылдагы түйшүктүү оор күндөрдө карапайым элдин көргөн кыйынчылыгын бирге тартып, жаш болсо да аларга кол кабыш кылып, керек болсо айылдык кеңештин катчысы болуп да иштегенин жакшы билебиз. Жазуучунун чыгармаларынын ичинен Бетме-бет повестине токтоло турган болсок, кыргыз адабиятындагы жаңы сөз деген баа алган бул чыгармада согуш качкыны Ысмайылдын жасаган иштери баяндалат. Автор Сейде менен Ысмайыл аркылуу коом менен жеке адамдын тагдырынын бир бүтүндүгү жөнүндөгү философиялык проблеманы козгойт. Каармандардын жашоого, үй бүлөгө, ата мекенге карата көз карашы, алардагы психологиясынын өзгөрүшү, адамдык бийик касиети сакталып калуу чыгарманын өзөгүн ээлейт. Башка акындар, калемгерлер чыныгы баатырдын кайталангыс эрдигин таңазалап, алардын душмандарды талкалоодогу иш-аракеттерин чагылдырган болсо, Айтматов согуштан качып келген качкындын трагедиялуу тагдырын ачып берет. Ысмайыл эмнеге согуштан качып келди? Анын натурасы жаман адамдардын катарын толуктайт беле? Жок. Биз антип айта албайбыз. Себеби анда адамдык да улуу сапаттар камтылган. Ысмайыл согушка чакырылганда анын келинчеги Сейде жаңы төрөп, апасы төшөк тартып жатып калган. Энесинин көзү өтсө, ага ким топурак салат? Ким баласы менен аялына күйөт? Ким аларга каралашат? Ошолор Ысмайылды кайра кайтууга, согушка бараткан жеринен качып келүүгө аргасыз кылды. Бирок ал өзү ойлогон аруу максаттарынын бирине да жете алган жок. Согуш адамдардын башына орду толгус оор трагедияларды алып келди. Буга Саманчынын жолу повестиндеги Толгонайдын башына түшкөн оор күлпөт мисал боло алат. Алгач өмүрлүк жары Субанкулдан, Чолпондой 3 уулунан, гүл сүйгөн келини Алимандан айрылат. Толгонай өзүнүн башына түшкөн ачуу тагдырын, жүрөк сыздаткан арманын белди бек бууп көтөрөт. Ал ушунчалык күчтүү аял бардык каршылыктарга бет келип, аны чыныгы кайраты, акылы менен жеңе алды. Айтматов ар бир чыгармасында адамдын улуулугун, андан бийик эч нерсе жок экендигин биринчи планга алып чыгат. Буга ошол Толгонайдын татаал тагдыры мисал болот. Ал балдарынын тагдырын эл менен бөлүп карай албайт. Бул автордун негизги принциптеринин бири.
Ал эми эрте келген турналар повести болсо согуш жылдарындагы оор түйшүктүн өспүрүм балдарга түшүшү менен алар кадыресе жоопкерчиликти өз мойнуна ала алгандыгын байкоого болот. Султанмурат баштаган Аксай десанттары кабыргасы ката элегинде ат багып, атты суутуп, жер айдоого чыгышат. Алар болгону 13-14 жаштагы өспүрүмдөр. Бири-бирине жөлөк болушуп, биринин сөзүн бири угуп, ынтымакта иштешет. Алардын мындай кадамга барышы, эгер биз жакшы иштеп, түшүм мол алсак, согуш бүтсө, аталарыбыз майдандан келишсе, токчулук болот деген үмүт эле. Ал эми кичинекей Наристе Абалбекчи, анын тагдыры да өзгөчө трагедиялуу. Айтматовдун атадан калган туяк аңгемесинде Абалбектин атасын көрбөсө да, атасынан калган эр жүрөктүүлүк, тайманбастык анын канында бар. Ал кинодогу баатырды атам деп таанып, ошону менен өзүнүн кусасын, сагынычын таратып, ата деген улуу касиетти ошол аркылуу таанып жатпайбы? Айтматовду чууга салганда, кийин Мухтар Ауезов менен Арагон көтөрүп чыккан Жамиля повести өзгөчө бир резонанска ээ. Бул кайталангыс улуу чыгармада кан кайнаган согуш жылдарындагы капилеттен 2 жаштын башына түшкөн, андан качып кутула албаган өзгөчө сүйүү баяны. Тагдырдын тамашасы деген кеп бекеринен айтылбаса керек. Себеби адам тагдыры, адам сезими өзүнө баш ийбеген өзгөчө бир күч экенин айткан. Согуш болуп жаткан убакта эч ким сезимдерин экинчи планга жылдыра албайт экен. Сезим эч нерсеге баш ийбеген күчкө ээ экенин автор Жамилянын образы менен ачып көрсөттү. Согуш душман менен гана согушуп, аны жеңүү аркылуу гана чектелбейт экен. Согуш адамдардын ким экенин аныктап, алардын оор күндөргө кандайча туруштук бере ала турган кайраттуулугун же мажирөө алсыздыгынан кабар берет экен. Ушул реалдуу көрүнүштү аттын кашкасындай же алаканга салгандай кылып биздин даанышман жазуучубуз Чыңгыз Айтматов өз чыгармаларында өтө реалдуу, көркөм сүрөттөп берген. Аны согуш темасына чагылдырган повесть аңгемелери өзгөчө орунда турат. Согуш темасы бүтпөйт. Аны улам жаңыртып, ар тараптан, ар кандай нукта, ар башка тагдырларды жаза берүүчү тема. Анткени бул коркунучтуу апат ар бирибиздин үй бүлөбүздөн жок эле дегенде бир адамыбыздын өмүрүн алган. Алар бизге өз өмүрүн арноо менен жашообуздун жаркын келечегин куруп берип, кырчындай курагында кете беришти. Муну эч кимибиз эч качан, эч убакта эсибизден чыгарбашыбыз керек. Алардын ар бир жасаган эрдигин урпактарга кайтарып, тарых барактарында калтыра беришибиз абзел.